айылдын фондунан баштаганбыз негизги. Башынан, фундаментинен баштап бүткөнгө чейин. Кайдыгер карабаган акелерибиз, укелерибиз жардам берип, жаштарды спортко тартып, жаштар биримдикте иштеп, Кудай кааласа, жыйынтыгы ушул. Бүттү, душтары бар. Тренажерный, борцовский маттар бар. Буну Алтынбек Байбек акебиз алып берген. Жаштардын курулушуна да жардам берген. Жаштардын спортко тартылышына былтыр күздө ачканбыз. Жаш балдар тренировка кылып, Кудай кааласа, спортсмендер чыгып атат. Өткөрү 1-майда болгондо барып катышып келишти. Айбек Алтынбекович келип, бир эле матты эмес, бул матты ачылышына да алып бергенбиз, ачып аткан. Ага чейин келип, акчалай жардам кылып, кабар алып, ушу айылдын жаштары залга барып, центрге залга барышты. Барып келип жүрүп, ошондо болуп, ушу жаштар барбасын, айылыбызда болсун деп ушуну ачканбыз. Келип постоянно кабар алат эле, келип жардам, акчалай жардам берет эле. Ачылышына ушу матты алып келтирип бергенбизге. Ушу ачылышына Айбек Алтынбекович өзү катышып келип ачылышына. Ошол жерде болуп, куттуктап, ушу айыл боюнча өз сөз сүйлөп ачылышын өзү кылып берген. Бул депутат боло элегенде эле жакшы бизге көңүл бургандарын билебиз. Ага чейин биздин жерде балдарга неме кылып берди, спорт кылып. Ошого көп жардам берген. Ичинде маттарды алган. Буга чейин дагы мына жолдорду азыр силер көрүп турган жолду шибенге төккөндө, андан кийин суу чыгарабыз деп канча жол казып, жол немесин чыгарып өтүп топканга лайын чыгарып. Азыр кайрадан төгүп ошо жолдо турабыз. Бирде бир сурасам, ошо шагыл төккөн жолдорду мен асфальт кылам ака деген сөз дагы бар эле. Эми Кудай кааласа ал күндөр дагы келер. Тынччылык аманчылык болсун. Анан азыр эми кече жерде бир Кудайда отуруп, балдар менен мына окшогон жаштар менен сүйлөшсөм, Айбектин кылган иштерин эч ким биз айылда бардыгыбыз эле кичинекейибизден билебиз. Бул баладан көп жакшылыктарды күтөбүз да. Эми көп аярга барып алып, жөн отургандарын деле көрдүк депутаттарын, бирок бул берде кылып коюп атат да иште. Бизге керектүү гана жакшы нерселерди кылып коюп атат. Биз бул балага ден соолук каалайбыз, ийгилик иштеринде жакшы.